Кыргыз эли байыртан тери менен иштөөнү өздөштүрүп, андан күнүмдүк турмуш тиричиликке керектүү буюмдарды, кийим-кечелерди коргонуу үчүн курал-жарактарды жасап келишкен. Бул үчүн атайын бир күндү арнап чеберчилик менен алектенип, сапаттуу терини даярдоо үчүн жаныбар терисин ар кандай этаптан өткөрүшкөн. Саламатсыздарбы? Мен сиздер менен бүгүн терилер жөнүндө бир аз болсо дагы маалымат берип өтөйүн. Бул тери буюмдары жаныбарларды бир гана союп этин албастан терилерин дагы колдонуп келишкен. Көп тери буюмдар жасалган, жана ошондой эле тоон, постек деп коет, постектер, чокойлор илгери териден сандыктар жасалган, кымыз куюучу буюмдарды көрүп турасыздар. Мен сиздер менен бүгүн ушул биздин музейдеги териден жасалган буюмдар жөнүндө айтам. Сиздер көрүп тургандай, бул жерде кымыз куюучу чанач, саба деп коет, сүттү куюп бышат, бышкандан кийин кымызга куят. Тери сандык, илгери кыргыз эли көчмөн калк болгондуктан териден жасалган буюмдарды көп колдонгон. Себеби дегенде жеңил болгон, бир жерден экинчи жерге көчүүдө. Жана ошондой эле бул жерде суюктук куюучу, кымыз куюучу көөнөк деп коет, идиштерди көрүп турасыздар. Мурунку мезгилде жалаң ушундай териден жасалган буюмдарды колдонуп келишкен. Бул өтө экологиялык жактан дагы таза, кымызын ичсең өтө сонун, даамдуу болуп келген. Жана ошо чоң жаныбарлардын терисинен чоң буюмдар жасалып келген. Ал эми кичинекей жаныбарлардан кичинекей буюмдар жасалган. Мисалы чокой, ошондой эле кесе салуучу аяк каптарыбыз бар, териден жасалган түрлөрү турат бул жерде. Мына суюктуу кымыз куйган идиштер, сүт куйган идиштерибиз бүт баары териден жасалган. Терини чирибей катуу болуп калбай тургандай кылып иштетишкен. Байыркы адамдар төмөнкү ыкмаларды колдонушкан. Өсүмдүктөрдүн кабыгы менен, туз жана күл менен, айрым учурда жаныбарлардын майы менен бул ыкма терини жумшарткан. Илгертен эле биздин кыргыз элибиз аябай жакшы пайдаланып, колдонуп келишкен. Териден ар түрдүү буюмдарды, тоондор, баш кийимдер жасалып келген. Мына өзүңүздөр көрүп тургандар, бул жерде териден жасалган үкөк сандыгыбыз турат. Үкөк сандыкта илгертен эле кыргыз эли көчмөн калк болуп келген. Ошонун бир жерден экинчи жерге көчүүдө ичине тамак аштарын, айрандарын, сүттөрүн салып ачпаш үчүн, ошондой эле таза болуш үчүн ошого салып сакташкан. Терини жасоодо биринчи жаныбарлардан терини сыйрып алганда терини күнөс жерге коюп туруп, үстүнө ашаткы жасашкан. Айрандан, ундан жасап, сыйпап, күнөс жерге коюп кургатып, кырып алып, кайра ийилеп, кырып кайра ийилеп, аны жукартып, сонун кылып буюмдар жасап келишкен. Чоң жандыктардан чоң буюмдар жасалган, кичине жандыктардан кичинекей буюмдар жасалган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, кичинекей жандыктан жасалган буюмдардын түрлөрүн көрүп турасыздар. Аяк кутулар турат бул жерде, сүт, кымыз куюучу, көөнөк, саба, чанаштардын түрлөрү турат. Ал эми бул сабага сүттү куюп, кымызга даярдашкан бышып, бул терилердин жыты сонун, кымызды өтө сонун, даамдуу кылып чыгарып турган. Азыркы учурда чанаштар, бул териден жасалган буюмдар колдонбой эле башка буюмдарга өтүп кеттик. Мисалы, чанаштын ордуна азыр көбүнчө канистрди колдонуп атышат. Көчмөн элдер, анын ичинде кыргыздар терини абдан чебер иштетишкен. Мисалы, булгары деп аталган сапаттуу тери узак жылдарга чейин чыдаган.